Урматтуу Бишкек мамлекеттик гуманитардык университетинин окутуучулары, профессорлору, студенттери, ошондой эле бүгүнкү илимий практикалык конференциянын катышуучулары. Бүгүн сиздердин жогорку окуу жайда өтө маанилүү бир конференция болуп атат. Ал биринчи кезекте кыргыз эгемендүүлүгүнүн, кыргыз суверендүүлүгүнүн, кыргыз көз карандысынын өзгөчө бир сегментин түзгөн сөз эркиндиги жөнүндө өтүп аткандыгы өтө кубанычтуу жагдай. Себеби ошол биз кыргыз эгемендүү Кыргызстандын сөз эркиндиги маданияты жөнүндө сөз кылып турган болсок, албетте биринчи кезекте биз менин досум, ошондой эле кыргыз медиасында чоң орду бар, салымы бар Мелис Эшимкановдун ысмы менен байланыштырып атканыңыздар өтө кубанычтуу жагдай деп ойлойм. Себеби Мелис Эшимканов биздин эгемендүүлүк алган алгачкы күндөрдөн тартып ушул биринчи эгемен көз карандыс гезиттин башкы редактор катары чоң эмгек кылды. Бир гана ал гезит чыгарып гана эмес, ошол гезит аркылуу жаңы системаны, жаңы маданиятты, жаңы түзүлүштү жалпы кыргыз элине жеткирүүгө, өзгөчө алардын эркиндик духун ойготууга, ошондой эле эркин сөздү сүйлөөгө, ошондой эле ар бир адамдын пикирин угууга, плюрализмге өзгөчө маани койгон бир маданиятты киргизди деп айтар элем. Биз ушул кезге чейин Мелис Эшимкановдун кыргыз эгемендүү тарыхындагы орду жана ролу жөнүндө айта элекпиз. Ачыгын айтканда, ошол эгемендүүлүктүн башатында турган көпчүлүк саясатчылар, азыркы биздин белгилүү саясатчылар, ошолордун баары ушу Мелис Эшимкановдун гезитинен чыккан. Бая айтат го, Гогольдун шинелинен чыкканбыз деп. Ошондой Мелис Эшимкановдун гезитинен чыкты, ошол гезиттин беттеринен чыкты. Ошол гезиттеги жарыяган макалалар менен элге таанылды да. Себеби Мелис бул өзгөчө бир инсан болчу. Өзүнүн көз карашы, өзүнүн позициясы, өзүнүн туруктуу бир адамдык, моралдык, өзгөчө ыймандык стратегиясы бар инсан болчу да. Ошол кезде Акаевдин доорунда жаңыдан Кыргызстан бутуна туруп бараткан мезгилде сөз эркиндигинин, өзгөчө бир маданиятын калыптандырууда ушул Мелистин эмгеги чоң болду. Себеби мына биздин жакынкы коңшулар, Орто Азиядагы жакынкы коңшулардын мисалын ала турган болсок, бизде Кыргызстан сөз эркиндиги башка мамлекеттерге караганда өзгөчө болгондугун мен бүгүн ачык айтышым керек. Ошондой эле Кыргызстан демократия аралы деген өзгөчө бир саясий брендке да ээ болгон. Ошонун бардыгы ушул Мелиске окшогон жүрөгүндө жалы бар журналисттердин, редакторлордун эмгеги менен болду деп айтсам болот. Мына Акаевдин мезгилинде канча бир сын макалаларды, канча бир көз караштарды, ошондой эле негизги ушу басма сөздөгү өзгөчө бир багыт катары плюрализмди киргизген ушу Мелис Эшимканов болгон. Анын чынчылдыгы, анын дүйнөгө болгон көз карашы, дүйнө таанымы албетте биздин эгемендүү Кыргызстандын эркин демократиялуу басма сөзүн калыптандырууга чоң таасир берген деп айтсам болот. Ошондуктан Мелис Эшимканов ушул кезде чындыгында айтканда эркин сөздүн символу болду деп айтсам жаңылышпайм. Себеби ошол Мелис менен куракташ, замандаш журналисттер чындыгында биздин кыргыз эгемендүүлүгүнө өздөрүнүн сөзү менен, өздөрүнүн ою менен, өздөрүнүн көз карашы менен, эң башкысы эч бир кызыкчылыкты көздөбөгөн, ошол эле учурда элдин пикирин, элдин көз карашын чагылдырган басма сөздү калыптандырды. Ошондуктан бул өтө чоң жеңиш болгон, жетишкендик болгон. Себеби бизде демократиялык маданият, эркин маданият бир жаңыдан гана телчип кеткен заманда ошондой гезиттердин ролу өтө чоң болгон. Эгерде алар дагы биздин коңшуларыбыздай болуп, бийлик башындагыларды мактап, жактап, алардын көз карашын агымы менен болгондо, биз бүгүн ошол кезде бүгүнкүдөй демократиялык басма сөзгө ээ болбойт элек. Сөз улуттун намысы, сөз бул улуттун сыймыгы, эгер ал чындыкка негизделсе. Ошондуктан Мелис Эшимкановдун журналистикадагы эң башкы жетишкендиги, артында калган мурасы, ошондой эле биздин эсибизде, эс тутумубузда түбөлүк кала турган өзгөчө бир сыймык таанып айтуучу касиети бул сөзгө болгон мамиле, сөзгө болгон жоопкерчилик, ошондой эле сөздүн күчү менен жаңы коомду түзүүнүн, жаңы көз карашты түзүүнүн, ошондой эле жаңы аң сезимди түзүүнүн өзгөчө бир көрүнүшү болду деп айтар элем. Сөз эркиндиги
albatta bu жалпы эле мамлекеттин эң башкы негизги лейтмотиви катары, сегменти катары таанылып келген. Биздин Орта Азиядагы басма сөздүн арасынан Кыргызстандын басма сөзү демократиялык көз караштын авангарду болгон деп айтсам жаңылышпайм. Ошонун эң башында биздин досубуз Мелис Эшимканов турганын баарыбыз жакшы билебиз. Ошондуктан бүгүнкү конференциянын козгоп аткан маселеси да, көтөргөн проблемасы дагы өтө маанилүү. Бул сөз эркиндиги же демократиялык түшүнүк, аң сезим ал жөн эле калыптанып калбайт. Анын өзгөчө бир инсандар болот. Ошого салым кошкон, өзүнүн үнүн кошкон, өзүнүн күчүн кошкон, керек болсо ошого өмүрүн берген. Ошондой адамдардын бири, ошондой личносттордун бири Мелис Эшимканов. Мелис биздин эсибизде дайыма түбөлүктүү жашай берет. Анын элеси дайыма биз менен. Себеби биздин досубуз Мелис Эшимканов кыргыз элине ушул намыстын, сыймыктын, ошондой эле өзгөчө бир улуттук ариеттин үлгүсүн калтырып кетти. Ошондуктан бүгүнкү бардык профессорлорго, агайларга, Бишкек мамлекеттик гуманитардык университетинин жамаатына, бүгүнкү конференцияны уюштуруп жаткандарга эң алды менен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мындай конференциялар бизге керек. Биз али да ошо сөздүн күчүн, эркиндиктин күчүн, демократиянын күчүн, көз караштын күчүн сезе элекпиз. Ошондуктан биз ушу Мелис калтырып кеткен сабактарды, мурастарды мындан ары дагы өркүндөтүшүбүз керек. Бүгүнкү конференциянын ишине чоң ийгилик каалаймын. Рахмат.